Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Бүгүн жаңы рубрика «Таңкы конок». Чөйрө долбоорунун алкагында күздө билген катышуучусу Светлана айым конокто. Саламатсызбы, Светлана айым? Саламатсызбы. Сиздерди күздө билген ичинде көп таанып калды, бирок интернетте көп тааны элек. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып, айта кетсеңиз, саятыңыз кийин кайсыл жактан болосуз, эмне жумуш кыласыз, ошол жөнүндө. Рахмат. Мен фамилиям Кыдырмышева, атым Светлана, 42 жаштамын. Кесибим боюнча эки кесиптин ээсимин, акушерка, анан экономист. Элдин баары эле ушинтип айтсам эле эки кесибиң тең бири-бирине байланышпайт го деп эле күлө беришет. Бул кесипти тандаган себебим мен акушерканы медик болом деп кичинекей чагымдан мечтать этип жүрүп, анан ошо медучилищага тапшырганга туура келип калганда, анткени ошо медакадемияга тапшыра албай калып, анан медучилищаны бүткөндөн кийин высшее образование алыш үчүн эле анан экономист жагын бүтүп койгом да. Анан бирок азыр деген мен Москва шаарында медик болуп эмгектенем. Жаңы эле келдим, ошо жумушка ошол жакта турам. Анан Жылдыз академияда окуйм. Бул болсо, Жылдыз академия болсо, бул Чикагода эмгектенип жаткан биздин жердешибиз Айдана Өмүрбаева. Андан угуп калып эле ушул Жылдыз академияны. Инстаграмга кирип калып эле ушул Жылдыз академиясы жөнүндө угуп калып, анан ошол жерде возрастка калбайт, бул IT тармагы ким окугусу келсе эле, ошол адам главное желаниясы болсо, ошол адам окуса болот, анан удаленно үйдө иштесе болот деп ушул жактары аябай жагып калып эле, анан 3-чү тармак IT тармагын тандап алдым. Азыр болсо ошол жакта окуп атам, жана ушул Жылдыз академияда келечек командасынын негизинде түзүлгөн ушул чөйрө долбоорунун алкагында түзүлгөн Устат деген IT курсунун сайтын жасап атабыз азыр команда менен. Өзүм жөнүндө анан Каракол шаарынан болом. Ысык Көл областынын ушул жерде төрөлүп өсүп, ошол жакта окуп, анан азыр болсо ушул убакта Москва шаарында жашайм. Өзүм жөнүндө ушул. Андан соң кызыктуу экен. Илгери баары экономист болобуз деп экономиканы бүтүшчү да ошолчу. Аябай тренд болуп, эми азыр болсо баары айтини бүтүп атышат. Ооба, эми кийин башка да профессия чыкканда айтып калат болушубуз керек, жаштар айтып калат. Мен айтини бүткөм деп. Бул экономистти бирок эч кандай мындай желаниям жок эле. Бизде үй бүлөдө баары тең образование высший да. Анан образованияга аябай маани беребиз да, анан ошон үчүн высшее образование алыш керек болуп эле бүтүп койдум да, бирок ал тармакта иштеген жокмун да. Анан бул азыр IT тармагын тандап алсам, үйдөгүлөр да баары эле күлүп атышат. Эмне сен өмүр бою эле окуп жүрө бересиңби депчи. Анан өмүр бою окуш керек деп мен да күлүп атпаймынбы? Окуган жакшы да. Ооба, медиктер көп окуйт өзү. Антип түшүнүктүү. Анан IT кандай жагып атабы? Кандай экен IT менен экономика жана медицинаны салыштырганда? Мага медицина, конечно, бул кичинекей мен бирки мечтам да, кичинекейинде ошол врач болом деп эле, врачтардын сүрөтүн көрсөм эле жыйнай берчүмүн. Бир аябай бир комната толтура сүрөт болуп кеткен да. Анан бирок азыркы учурда мага IT жагып атат да. Биринчи ошол IT-ни окуп баштаганда менде эч кандай түшүнүк жок болчу IT жөнүндө. Терминдери дагы эме болуп, аябай биринчи жолу уктум терминдердичи. Ошол
адамдын мээси дагы ошону эме сиңире албайт экен да, ошон үчүн аябай кыйналып, бирок мен алдыма максат койгом, ошо баштаганда менде ушундай характерим ушундай да, бир максат если койсом, анда ошону аягына чыгам да. Анан мен баары бир аягына чыгышым керек деп кыйналсам дагы окуп баштадым. Азыр болсо уже көп түшүнүктөр болуп уже окуп атам. Кичине бир аз кыйынчылыктар болот, конечно, любой жерде эле кыйынчылык болот да, бирок жакшы, мага IT жагып атат, аябай жагып атат. Көп нерселерди үйрөндүм. Менторлорубуз дагы аябай жакшы, бүт бара тең билимдүү. Негизинен алганда аябай жагып атат IT. Буюрса көп нерселер алдыда. Ага, негизи IT жөнүндө көп эле сүйлөшөбүз. Анан сиз жашаган жак жөнүндө сурасам, Москвага качан көчүп келдиңиз? Жагып атабы, жактыбы? Кандай кемчиликтери бар, оорчулуктарды негизи Москвада кыргыздар кандай жашайт, ошол жөнүндө билсеңиз. Москвага келгениме сентябрь айында эле келдим, жаңы эле сентябрдын орто ченинде келдим. Биякта эми жакшы жумуш болсо жакшы болчу да, анан кыйналган кыргыздарды дагы көрүп атам. Биякта жумуш таба албай, күндө бир жумушта иштеп ушундай экен. Анан биякта өзүмдүн иним, анан сиңдим дагы бир тууган биякта иштешет. Алар билсем, алар деле кыйналып эле иштеп атышыптыр. Азыр постоянный жумуштары жок. Күндө бир подработка деп коюшат экен, ошо күндө бир жумуш издешет экен. Квартира болсо көп адамдар жашашат экен. Жашоосун эми билбейм азыр. Жашоосуна деле көп көнө элекмин. Ошо квартира жагы дагы көп, жашаган жактары деле көп азыр мага жакпай эле, чынын айтсам. Анан инимди дагы ошо IT жагын окубайсыңбы деп, компьютерди аябай жакшы билет ал. Мен эчтеке компьютерди билбей эле келип окуп атам, сеники получится деп инимди дагы окуу, мындай бизде сабактар болуп калганда, кели ук деп эле аны чакырып элечи. Сен ушинтип эле тиги Москвада кара жумуш иштеп жүрмөк белең, давай IT жагын оку деп эле аны да чакырып эметип атам. Анан ушул Москванын жашоосу азырынча эми мага жага элек, чынын айтсам, бирок жумушум жакшы. Негизи биздин мигранттар аябай көп кетет эмеспи Россияга, анткени визанын деле кереги жок, оңой эле кетет да. Анан жумуш издеп, анан кечээ Улан Үсөйүнүн социалдык баракчасынан бир TikTok видео көрүп калдым. Бул кишилер кыргыз сөгүнүп эмес, мындай катуу ызаланып жазылыптыр да. Илгери окуу десе окубай эле окуудан качып кетип, неме кирзип үтүктү кийип алып, уй кайтарып жүрчү элек. Нанды колтукка кармап алып, мына эми дагы деле кирзип үтүк кийип жүрөбүз деп туруп, өзү дворник жаанда мына шупыргы шупуратта калбай калды депчи. Анан эле кеч болуп калды деген сыяктуу айтып атты. Анан чындап эле азыр ошо IT аябай жаңы неме ачып, жолдорду ачып атпайбы? Жашыңа карабай, кесибиңе карабай, эч нерсене карабай, жаңы бир адистикти алып, анан ошону иштеп кетсең болот да. Бул реалдуу шанс. Ошону кармап калган дагы бир мүмкүнчүлүктү иштетип калган дагы сонун деп ойлойм. Негизи оор аябай эле оор экен. Жана мен дагы бир жакында эле Инстаграмдан бир постту окуп калдым. Москвада акча жабай эле депчи. Биякта балдар кыйналып иштеп атышат, өзүлөрүнүн даже тамагына жетпей, эптеп тамак ичип, чейин эртең менен түнгө чейин иштеп, өзүлөрүн караганга деле убакыт жок, ушундай болуп калат экен да. Анан мен деле көчөдөн деле көрүп калсам, ушу жаштарды көрсөмчү,
баарын эле мындай тышынан карап элечи ушул айтини окуса сонун болмок деп эле ошентип эле ойлоп коем да. Анан биякта жашоо өтө эле кыйын экен. Тиякта жанагы ошол постто окуганда айтып атат да, Москвада акча жабабай эле жана ата энелер отуруп алып балдарды акча сал дейсиңер, анан тияка жалаң тойго кетиресиңер депчи. Чындыгында эле ошондой экен да, биякта жаштар кыйналып акча табышат, бирок ал акча каяктан келип атканын ата энелер билбей эле да. Анан жаштарды, если мен эметсем, жаштарды чакырат элем ушул IT тармагына келип окугула депчи. Анткени ушул жерден өзүн өнүктүрүүгө дагы көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Үйдө отуруп иштегенге жанагынтип куурап, эми орустар биздин бир тууганыбыз дечи, бирок ушулардын кара жумушун жасабай өзүң үчүн иштеп үй бүлөнү ушул IT тармак аркылуу жакшы бакса болчу экен. Ооба, айтмакчы бизде ачык микрофон ачылды. Бизде дагы коноктор угуп атат, чет өлкөдөгүлөр дагы. Эгерде сурооңуздар болсо, колуңарды көтөрүп суроолорду берсеңиздер болот Светлана айымга. Биздин коллегага уже көптөн бери чогуу иштеп, дейлилерди ар дайым Светлана айым биринчи ирет сүйлөйт. Ошондуктан бүгүн дагы таңкы конокко биринчи чакырдым. Анан күнүгө ушул форматта бир топ конок чакырып сүйлөшүп турабыз кыска. Эми сиздин келечекте пландарыңыз кандай? Кимдир орун алып IT иштейсизби, Москвада жашайсызбы, же башка мамлекетке көчкөнгө аракет кыласызбы? Москвада мен, конечно, вообще эле калгым келбей эле, Москвада жашагым деле келбей эле. Азыр эми бир аз турмушта кыйынчылыктар болгон үчүн эми временно азыр ITден акча таба элек, бизде окуп бүтө элекпиз, анан ошон үчүн эле келип временно иштеп атам. Бирок мен келечекте планым ушул Кылдыз академиясын бүтүп, ийгиликти бүтүп, анан андан ары дагы улантып, биякта өмүр бою окуш да керек, конечно. Анан мен азыр ошол грин картта тапшырып коеюн деп атам. Может, мага дагы утуп калсам, Америкага кетип калсамбы деп иши кылып, келечекте Москвадан башка бир чет өлкөдө жашагым келет да. Эми такыр болбосо кайра эле Каракалга барып, ошол жерден удаленно иштегим келет, башка компанияларда, чет өлкөнүн компанияларында иштесе, ушул удаленно иштесе деле болот экен. Бул ушул возможности дагы аябай жакты IT тармагынын. Ошо мен ITни тандадым, эми муну мен аягына чейин ошо ITде болом деген максатым бар. Абдан сонун. Негизи ошондой болсун деп ниеттен эле. Биздин долбоорго кайрылып келсек, Светлана айым Устат долбоорунда иштейт. Устат долбоору ушул ITге үйрөнөм, IT биякта курстарды кыргызча жазып атабыз. Биринчи ушу мен жасаган курсту чыгарабыз. Анан ал жактан да башка платформа катары кылып атабыз. Башкалар дагы эгерде өздөрүнүн курстарын жазса, ошол платформага чыгарып, анан сатып бир аз тыйын тапса болот деген экономикалык жактан көз карашта жасап атабыз. Азыр биринчи курс даяр болоюн деп калды. Басындагы эле команда менен сүйлөшүп атабыз, канча кылсак деп. Өткөндө чаттан сүйлөшүп атканбыз, ар ким ар кандай оюн билдирип атат. Сиздин оюңуз боюнча ушул долбоор Устат келечеги кандай, сиз кандай түшүндүңүз, негизи кандай иштейт деп ойлойсуз? Эми бул азыр менин оюм, жекече оюм бул, биз өзүбүз жасап аткан, бул сайтты өзүбүз жасап аткандан кийин муну аябай эле жакшы болуп кетет деген үмүттөмүн. Ошондой эле болуп кетсин. Бул биякта сиз эми азыр биякта деген $15 деп эле турбай, бирок деген
Менин оюм бул $15 бул курс үчүн аябай эле аз деп ойлойм. Анткени бул жерде аябай ондон ашык аябай пайдалуу курстар бар да. Анан менин оюм даже ар бир курсту азыр башында ар бир курсту бир $10 кылсак деген оюм бар да. Анткени бул аябай эле пайдалуу курстар болуп атат. Иштеп кетет деп ойлойм. Анткени бул курстарды көргөн киши обязательно сатып алат деп ойлойм. Келечеги кең деп ойлойм. Ооба, негизи кымбат деле сатса болот бул курстардычы. Бирок основной ой бул акча табуу деген мааниде эмес. Анткени ошон үчүн кыргыз тилинде жазылды да. Эгерде акча табуу деген ой менен жазылганда башка тилде жазылып көбүрөөк сатканга мүмкүнчүлүк болмок. Ошол эле орус тилинде, немис тилинде. Бирок эмнегедир ушул мен кичинекей кезимде мага үйрөткөн адамдарды или кандайдыр бир адамдын жашоосу өзгөрсүн деген ой менен жазылган курстар болчу. Анан ал мындай азыркы форматтагыдай эмес да, жөнөкөй жолугушуу, зум жолугушууда айтып берилген форматтагыдай. Бирок эмне үчүн бул акча менен бекер жасап чыгарып эч ким көрбөйт да. Бирок бекер да биз жазып атабыз. Ошол эле Кажы Кужу подкасты, ошол эле азыркы келечектеги менторство, азыр чөйрөдөгү иштердин баары бекер. Анан ушул гана курсту акча кылып жасап көрөлү деп атабыз, кандай иштейби, иштебейби депчи. Анан чындап эле ичинде аябай керектүү материалдар көп. Эгерде адам өзүнүн жашоосун өзгөртөм, айтиге өтөм, негиз башкача жашоо курам десе, курсту өтүп, акча төлөгөндө адам ойлойт да, билем мен бул акча төлөдүм, аягына чейин көрүш керек. Ошондо адам аягына чейин көрүп, ошону жашоосуна колдонгусу келет да. Колдонуп көрөйүн, иштейт бекен, иштебейт бекен. Балким ошол иштеп кетсе, чынында жашоо өзгөрөт го деген ойдомун. Билбейм, эми көрөбүз, чыгарып көрөлү. Башкалардан фидбек алабыз. Ооба, негизи мындай сатып алганда киши акчам кетип калды, окуйн дейт, анан бекер болсо көп деле окубайт да. Ушундай негизи эле ушундай го жашоонун правиласыбы, элдин баары эле ошондой да. Көз караш деп койсок болобу. Ошо бекер нерсе бекердин тузу татыбайт деген сыяктуу эле ошол бир аз акчасы кетип калса жакшылап окуйт. Ооба, курс аябай чоң, ар бир сабактан эле бир жарым саат, 2 саатка чейин болуп кетет. Бирок байкайбыз. Так, залда суроолор барбы, коноктор? Светлана айым кандай суроо бермейин деңиз? Уялбай суроодон бергиле. Так, эгерде суроолор жок болсо, да биздин бүгүнкү таңкы конок рубрикасы аяктай. Светлана айым, сизге чоң рахмат. Келип өзүңүз жашооңузда кыскача болсо да айтып бергениңизге. Албетте биз буну социалдык сеттерге чыгарып көрөбүз, анан ошол жактан да фидбектер келиши мүмкүн. Ошол жактан да жооп берсеңиз болот кененирээк кийин. Ушундай жаңы форматта. Рахмат, сизге да чоң рахмат. Бүгүнкү ушу таңкы конок рубрикасына чакырганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Жана бизге да ушул сайт жасоо боюнча өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп атканыңыз үчүн дагы чоң ыраазычылык билдирем.